Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин катталуучулар жана биздин түз эфирдин коногу. Мен айтып кетет элем, азыркы кезде бизде негизи Улуттук банк тарабынан ат чабыш аттуу жаңы коллекциялык тыйыны чыгарылды жана бул тыйын тууралуу кененирээк биздин Улуттук банктын нак акчалар менен иш алып баруу бөлүмүнүн башкы эксперти Күмүшай Артыкова айтып бермекчи. Саламатсызбы, Күмүшай айым? Саламатсыздарбы? Анда ушу биринчи четинен баштай берсек, эфирибизди биринчи ушу ат чабыш коллекциялык тыйыны тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңер да, канча өлчөмдө чыгарылды жана кандай параметрлери бар, ошол туурасында. Жакшы болот. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2000 жылдын 1 августунан тартып жүгүртүүгө ушул күмүш коллекциялык монетасы ат чабыш деген монетаны жүгүртүүгө чыгарды. Бул монетанын чыгаруунун себеби ушул үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Астана шаарында дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 5-чи оюну өткөрүлөт. Ошого карата арналып чыгарылган десек болот. Бул монетанын көрүнүшү квадрат түрүндө. Жакшы экен, сиз алып келиптирсиз, Кичине дагы жакыныраак кылып коесузбу? Жакшы. Бул монетанын ушул алдыңкы бетиндин негизги сюжеттеринде ушул жерде биз ушул стилдештирилген така түрүндөгү салынган ушу ат майданынын фонунда ушу ат чаап бара жаткан эки чабандезди көрсөк болот. Ошондой эле ак кызыл түстүү басуу ыкмасы менен түшүрүлгөн бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эмблемасы. Ошондой эле монетанын аталышы эки тилде берилген жана монетанын номиналы түшүрүлгөн. Бул жерде ушул монетанын өзгөчөлүгү бул квадрат түрүндө берилген. Бул болсо бул монетанын металлы, сапаты жана ошондой эле салмагы көрсөтүлгөн, чыккан жылы. Ал эми арткы бетиндеги сюжетинин эң негизги ортосу борборунда бул жерде Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн жана ошондой эле ушул гербти тегерете ошол алдыңкы бетиндеги эки чабандез жүргөндүн ошол эле сюжетти мындай аларды ушу жарышка түшкөн сүрөтү дагы түшүрүлгөн да, ошол гербти тегерет. Ушул монетанын дагы чыккан жылы көрсөтүлгөн. Бул биздин коллекциялык монетабыз пруф сапатында жасалган. Бул эл аралык стандартка ээ болгон сапат болуп саналат. Пруф деген сөз эмнени билдирет? Пруф деген сөз ушул монетанын тышындагы рельефи ушул сапатты пруф сапаты деп айтабыз. Бул монеталар себептерден бир аз угулбай калып атат да. Ошо акыркысындагы айтып кетсеңиз, өзгөчөлүгүнө токтодуңуз да. Өзгөчөлүгү эмнеде? Бул монетанын ошо металлдын сапаты күмүштөн жасалган аргентиум 925 ушул сапаты түшүрүлгөн жана салмагы дагы көрсөтүлгөн бул монетада, чыккан жылы жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деген жазуусу бар эки тилде. Бул монеталар болсо ушул эл аралык сапатына ээ, пруф деген сапатына ээ. Бул деген эң жогорку сапаттагы металл түрүндөгү жасатылган ушул монеталар болуп саналат. Бул монеталарды өзүнчө бир кутучага салынат. Жана бул монетага сапат сертификаты тиркелген. Бул сапат сертификаты ушул коллекциялык монета Улуттук банк тарабынан чыгарылган деп тастыктайт. Бул монеталарды сиздер Улуттук банктын кассаларынан сатып алсаңыздар болот, жана Улуттук банктын регионалдык
областтык башкармалыктарындагы ошо жумуш күндөрү саат 9-дан 2-ге чейин келип сатып алсаңыздар болот. Сатуу баасы 5.000 сом, 5.580 сом. Жакшы. Дагы биз баасына, ушул сатып алуу жагына дагы токтолуп кетебиз. Анан бир аздан кийин кийинчерээк кошулган биздин катталуучуларыбызга. Анан ушул сиз айтып кеттиңиз да, ушу ат чабыш темасына ушундай бир коллекциялык тыйынды арноо каяктан келип чыкты, ушу идея туурасында дагы айтып кетсеңиздер. Каяктан негизи ошондой идеялар пайда болот да, биз бул темага арнайбыз же болбосо бул темага арнайбыз деген сыяктуу. Жакшы болот. Ат чабыш деген теманы улуттук банк тарабынан ушул жыл сайын кайсы коллекциялык монеталарды чыгаруу жөнүндө маселе каралат жана жыл сайын биз ушу коллекциялык монеталарды алдын ала чыгарганда атайын планды түзүп чыгабыз. Ушул жылы мына 5-чи ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына белгилеп атпайбызбы, ошого карата арналган негизи улуттук банк тарабынан атайын жаңы серия ачылган болчу да, ал болсо ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп аталат бул сериялар. Анын алкагында ат чабыш 5-чи коллекциялык монета болуп саналат. Ошондуктан беш ирет чыгарылыптыр да бул темага, бул биринчи эмес экен да. Бул сериядан 5-чи монета болуп чыгарылып атат. Жана ушул бардык монеталар болсо негизги ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында программасында каралган улуттук оюндардын арасында тизмесинде бар. Ушул оюндардын баарын биз ушул монеталардан чыгарып тартуулап жатабыз. Айтып кетсеңиз, негизи эле бул так ушул ат чабыш монетасынын башка эме коллекциялык монетадан кандай айырмасы бар? Эң өзгөчөлөнгөн же болбосо формасындабы, же бул биринчи жолу ушундай форма чыгарып атат, же буга чейин да чыкты беле? Ушул негизи ат чабыш деген монетанын өзгөчөлүгү болбосо ушул кыргыз элинин байыркы жана кеңири жайылтылган спорттук оюндарынын түрү болуп саналат. Бул болсо узакка мындай узак аралыкка ат чабуу дегенди билдирет десек болот. Ушул спорттун бул түрүнө катышуу үчүн узак аралыкка чарчабай турган күлүк аттар таңдалат. Жана ат чабыш ар кандай элдик майрамдарда, ушул улуттук майрамдарда салттуу түрдө колдонулат жана өткөрүлөт. Бул салт дагы азыркы күнгө чейин дагы сакталган, дагы уланып келет. Ошон үчүн бул ат чабыш деген монетаны биз тандап алдык. Буга чейин болсо биз күрөш, кыргыз күрөш деген монетаны чыгардык, улак тартыш деген монеталарды чыгардык. Жана 2016-жылы бул монета ошо эң биринчи алгачкы монетабыз дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп өзү аталган. Ошол монета ошол бет ачары болуп саналат да ушул сериянын. Андан кийин 2018-жылы улак тартышты чыгардык, 2018-жылы, анан 2020-жылы кыргыз күрөш деген монетаны чыгардык. Эми азыр болсо ат чабыш деген монетаны чыгарып отурабыз. Демек, бул 5-чи экен да, бул темага арналган. Буга чейин айтып кеттиңиз да, 1-августта сатыла баштады. Негизи ушу ат чабыш коллекциялык монетасына кандай болуп атат кызыгуусу элдин, сатып алуучулардын? Азыркы учурда ушул 1-августтан тартып 70-тен ашуун монеталар сатылды. Бул улуттук банктын кассаларынан гана эмес, ошо улуттук банктын дагы интернет магазини, веб-сайт аркылуу дагы биз сатууга чыгарабыз. Ошол веб-сайт аркылуу дагы биз 6 монетаны саттык. Деги эле монетасы анын ичинде жана башка монеталарга карата ушул кыргыз жарандардын кызыгуусу абдан жогору десек болот. Бир эле гана ушул нумизматтар кана албастан ар бир ушул коллекция менен иши ошо хоббиси болгон.
бир аз техникалык байланышка байланыштуу дагы бир жолу кайталап кетсеңиз, ошол сатып алуучулар кандай кишилер сатып алат, ошого токтолдуңуз эле да жаңы эле. Улуттук банктын кассасына ар бир каалоочу келип ушул монеталарды сатып алса болот. Азыркы учурда бул жалаң эле коллекционерлер келбестен жөнөкөй эле жарандар да келип сатып алышат. Алардын мисалы хоббиси бар экен, мисалы ушул коллекциялык монеталарды чогулткан. Ошондой эле кошуна мамлекетибиз Казакстанда да жарандардын кызыгуусу да бар, Россиядан дагы алар да келип сатып алышууда. Коммерциялык банктар дагы сатып алышат. Ушу Казакстандан да кызыгуу бар деп кеттиңиз. Негизи эгер салыштырсак, буга чейин кандай эле казак ошо боордоштордун кызыгуусу кыргызстандык коллекциялык монетага. Анан бул баары бир Астанада өтөт эмеспи, дүйнөлүк 5 дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Ошого байланыштуу так ушул монетага болгон кызыгуу көбүрөөк болотсо керек же кандай болот? Ооба, бул азыркы учурда биз жаңы эле монеталарды жүгүртүүгө чыгардык да. Ушундан улам азыр ушул монеталар сатып алуу боюнча билдирмелер келип түшүүдө. Аны болсо биз ушул 8-сентябрдан 13-сентябрга чейин ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Астанада өткөрүлөт. Ошого карата дагы убакыт бар, бир айдын ичинде көп алып кетишет деген биз ушундай пландаштыруудабыз. Аны уже сентябрдын аягында да жыйынтыктасак болот, канча монеталар сатууга кетти деп. Булардын даанасы 1000 даана болуп чыгарылган. Анан ушундай азыркы учурда ушул монетага карата кызыгуу абдан жогору десек болот. Анда биз айтып кетет элек, биз түз эфирде интервьюбузду улантып атабыз жана ошондой эле биздин катталуучулар бизге түз эфирде суроолорун узатса болот. Азыр болсо биздин катталуучулардын комментарийлерине жана суроолоруна орун берсек, могу ли я задать вопрос? Конечно, можете. Так. Буга чейин. Почему доллар запретил продавать в банках? Почему доллары? У нас тема немного другая. Мы сегодня говорим о коллекционных монетах от Чавыш. Так, у нас еще есть вопросы. Так, вопросы. Негизи канча сом дейт? Дагы бир жолу баасына токтолуп кетесизби? От Чабыш коллекциялык монетасынын сатуу баасы 5580 сом. Бул монетаны сиз нак акча аркылуу сатып алсаңыздар болот, же карта аркылуу дагы келип улуттук валютада сатып алсаңыздар болот. Ошол эле биздин катталуучубуз Кененбековнадан дагы бир суроо. Кайра сатып аласыңарбы дейт. Мисалы үчүн мүмкүн башка коллекциялык монетаны айтып аткандыр, ошол боюнча кандай болот? Жалаң гана улуттук банк сатабы же сатып да алабы? Бул монетаны кайра сатса болобу? Бул монетаны улуттук банк коллекциялык монетаны ушундай лимити бар монеталар, ушу 1000 даана менен чыгарабыз. Анан бул келечекте такыр мындай монета жүгүртүүгө чыгарылбайт, кайрадан жасалбайт. Ошондой эле улуттук банк кайрадан жарандардан коллекциялык монеталарды дагы сатып ала албайт. Бул болсо жаран биздин ушул өлчөнгөн алтын куймалар менен окшоштуруп жатса керек. Алардын максаты абдан башка. Өлчөнгөн алтын куймаларды биз кайра сатып алабыз. Ал эми коллекциялык монеталарды улуттук банк сатат, кайрадан сатып албайт. Биз бул жаранга кандай кеңеш берет элек? Мисалы, улуттук банктын коллекциялык монеталары дагы түгөнгөн учурда алардын ошол нумизматикалык баалуулугу жогорулайт жана аларды ушул алардын экинчи рыногу пайда болот десек болот да. Бул коллекционерлердин арасынан алып сатуулар болот. Ошол убакта буларды ошол рынокто аларды кайрадан сатсаңыздар болот. Демек, улуттук банк эмес, ошол экинчи рынокто, нумизматикалык рыноктон сатса болот экен, Болот. Негизи ошондой бир мисалдарды келтире аласыздарбы? Негизи чындыгында эле ошентип кайра бир баага сатып алып, кайра эки эсе жогорулаткан ушундай учурлар барбы сатып алуучулар арасында?
биз эми буларды мисалы булар болсо келишим баа менен сатышат десек болот да. Алар мисалы биздин Бишкекте Фельс деген нумизматикалык магазин бар. Ошол жерге дагы барып сатса болот. Же болбосо интернет аркылуу дагы башка каалоочуларга мен ушундай монетаны сатам, баасы мындай десеңиздер, аларга да суроо талап сөзсүз болот. Ал эми бул суроо талап көбүнчө ушул мындай улуттук банктын сатуусунда кандай жок болуп калган учурда алардын ушу нумизматикалык баалуулугу 2-3 эсеге көбөйөт десек болот. Бул монеталарды келишим боюнча силер 2 же 3 эсе көбүрөөк кылып, эми сиз сатуучусуз да өзүңүз каалаган сумманы сатып келишим менен сатсаңыз болот. Дагы кошумчалап кетсем, мисалы үчүн бул ат чабыш бул эл аралык маанидеги коллекциялык монета болуп атат. Буга байланыштуу дагы монетага болгон суроо талаптар жогору болсо керек, негизи эле ушул коллекциялык монетаны чогултууну инвестиция катары караса болобу? Албетте болот. Биздин улуттук валютанын коллекциялык монеталары алтындан, күмүштөн жасалат. Бул болсо баалуу металлдар болуп саналат. Бирок биз бул монетаны биринчиден ушул металлдын баасына карабастан эле булардын болсо ушул алардын жасалгалышына көңүлдү көбүрөөк буруш керек да. Анын дизайны кандай, анын сапаты кандай, ошондон кийин гана бул ошол темасы кандай. Ошондон кийин бул монетанын анын инвестициялык баалуулугу дагы көбөйөт десек болот. Бул болсо мисалы оригиналдуу подарок, белек болуп катары дагы колдонсо болот. Аларды тойлорго алып барып белек катары тапшырса болот. Кийин бара бара бул ушул ар бир монетада ошол биздин Кыргызстаныбыздын маданиятынын бир кичинекей бөлүгү, үзүрү бар деп айтсак болот. Кичинекей монета аркылуу биз Кыргызстанды даңазалайбыз. Ошондуктан бул ушул коллекциялык монеталардын инвестициялык баалуулугу бир гана ушул аларды сатууда гана аяктаганда алардын баалуулугу көбөйөт десек болот. Мисалы дагы айтып кетсем, улуттук банк мындай ушул өзү юбилейлик даталарга карата ар бир 5 жылда бир жолу биз аукцион өткөрөбүз. Ушул аукционго биз сатууда аяктаган коллекциялык монеталарды сатууга чыгарабыз жана аукцион аркылуу сатабыз. Мисалы эгерде эң биринчи алтын монетаны биз эгерде 95-жылы чыгарылган Манаска 1000 жыл деген монетаны биз сатууга чыгарганда ушул аукцион аркылуу анын баштапкы сатуу баасы мисалы ошол убакта бир 30 000 сом болсо, ал эми аукциондун жыйынтыгы боюнча бул монета 103 000 сомго сатылып кетти десек болот. Бул монеталарга ушул суроо талап абдан жогору болот. Бул болсо ушул улуттук банк тарабынан уюштурулган аукционду эле айтып кеттим. Ал эми мындай нумизматикалык экинчи рынокто деле ушундай деле тартиптер колдонулат. Рахмат, Күмүшай айым. Анда биз эфирибизди расмий тилде улантсак, бирок биздин катталуучуларыбызга айтып кетет элем. Эгер сиз орус тил эфирибизде орус тилинде сүйлөшүп жатканда деле сурооңузду кыргызча берсеңиз, биз кыргыз тилинде жооп бере беребиз. Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые граждане. Мы продолжаем наш прямой эфир на тему коллекционная монета ат чабыш. Хочу отметить, ат чабыш — это древний популярный вид спорта кыргызов, представляющий собой скачки на лошадях на длинные дистанции. Сейчас Национальный банк выпустил коллекционную монету в стиле ат чабыш. И об особенностях коллекционной монеты нам расскажет главный экономист управления денежной наличности Национального банка Күмүшай Артыкова. Тогда к вам первый вопрос. Вот подробнее расскажите о новой коллекционной монете ат чабыш. Здравствуйте. Национальный банк Кыргызской Республики, начиная с 1 августа 2024 года, начал реализацию серебряной монеты ат чабыш серии «Всемирные игры кочевников».
Эта монета посвящена пятому Всемирным игры кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в городе Астана. Хотелось бы отметить, что эта монета выпущена в виде квадратной формы, потому что наша новая серия Национального банка называется «Всемирные игры кочевников». И с 2016 года мы выпустили уже 5 серебряных монет. И, значит, эта монета является, так как относится к серии «Всемирных игры кочевников», тоже выпущена в квадратной форме. Первая монета была выпущена в 2016 году, называлась она «Всемирные игры кочевников». Вторая монета – это Улак-Тартыш, потом Кыргыз-Күреш, потом у нас была вот монета, получается, эти же монеты, Улак-Тартыш и Кыргыз-Күреш, были выполнены еще также в медно-никелевой сплав был использован, и поэтому тоже имеются такие разновидности. Ну а если вот про монету Акчабыш рассказать, то на лицевой стороне монеты изображены скачущие на, значит, лошадях всадники, и они скачут на фоне стилизованного изображения как бы ипподрома в виде подковы. И в верхней части монеты изображена эмблема Всемирных игр кочевника, выполнена вот красным цветной печатью. Есть номинал. Эта монета является официальным платежным средством, поэтому присутствует номинал. И выполнена качеством proof. На оборотной стороне монеты также имеются сюжеты. Это в самом центре мы видим герб Кыргызской республики, а вокруг герба также имеется продолжение как бы сюжета с лицевой стороны, те же скачущие всадники. Вот, и там имеется сплав, проба металла, вес металла, год выпуска монеты и название серии монеты. Это Всемирные игры кочевников вот на 2 языках. Эта монета размещена в футляре, в акриловой капсуле, потом в футляре, и прилагается сертификат качества монеты. Это как паспорт идет, да? Таким монетам прилагается также вот такой красивый красочный буклет с краткой информацией о сюжете, о монете, этой монете. Она обязательно продается в футляре, да? Да, все серебряные монеты, золотые монеты в основном продаются в футлярах. Цена монеты 5580 сомов. Где его можно купить, приобрести? Коллекционные монеты Национального банка можно приобрести в кассовых учреждениях Национального банка, как в Бишкеке, так и во всех областных управлениях Национального банка. Рабочие дни – это с 9 до 12 до 2 часов. Вот. И можно купить как наличные деньги, так и безналичные с применением банковской карты. Вы также можете заказать их через интернет-магазин Национального банка по адресу www.numismat.nbkr.kg. В настоящее время сейчас продано уже около 70 монет, и около 6 монет мы продали через интернет-магазин сайта. Скажите, а вот именно эти коллекционные монеты посвящены 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане. А какая заинтересованность от жителей Казахстана? В настоящее время мы выпустили вот буквально с 1 августа, и уже мы вот продали около 70 монет, и мы знаем, что есть уже, поступают заявки от Казахстана, из России, и до этого часто приезжали оттуда и покупали наши монеты. И мы думаем, что вот в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, спрос на эти монеты будет очень высокий. Монета очень красивая, и тематика – это спортивная тематика, тематика флоры и
фауны. Это всегда самые востребованные темы среди нумизматов. Насколько мне известно, коллекционированием монет занимаются, в основном это идет как хобби, да? Но можно ли это рассматривать как прибыльное занятие, как инвестицию? Да, да. Наши коллекционные монеты изготавливаются из золота, из серебра, и они являются оригинальным подарком на особые мероприятия, и можно их дарить, и в то же время можно же их и использовать как в качестве инвестиции. Как их можно использовать? Значит, их нумизматическая ценность начинает появляться, когда уже Национальным банком завершается ее реализация. И как только уже установлены цены Национальным банком, уже вот зафиксированы, да, вот 5580 сомов, и когда уже Национальный банк прекращает продажу этих монет, то уже на вторичных нумизматических рынках Кыргызстана или там по интернет-магазину, там, то там Лалафо, допустим, да, можно купить уже такие монеты, могут предложить такие монеты уже в 2-3 раза дороже. То есть вот бывает уж их нумизматическая ценность уже вырастает. Вот. Но тут еще можно порекомендовать, что вот обязательно при хранении таких монет есть особые такие правила, что нужно бережно относиться к эти монеты, нельзя открывать из капсулы и трогать руками, потому что они остаются жирные пятна пальцев, и нельзя даже стирать их ватой, они потеряют свою тогда вот эту зеркальную поверхность, качество proof, и тогда уже сама монета не будет такой ценной, и невозможно, она потеряет свою вот эту нумизматическую ценность, и только тогда вы уже можете ее сдать только по цене лома металла. Поэтому надо аккуратно пользоваться, хранить в сухом помещении и не вскрывать капсулу. Вот. Хорошо, значит, есть свои стандарты хранения, да, это Да, очень правильно. важно. Так, у нас есть вопрос от нашего подписчика. Извините, а сколько стоит данная монета? Спрашивает Айгуль. Данная монета от Чабыш продается по цене 5580 сомов. Угу. Да. Также у нас есть вопросы насчет доллара, но это тема другого эфира. Давайте тогда мы потихоньку будем уже завершать свой эфир. И последний вопрос. В целом, сколько коллекционных монет выпустил Национальный банк Кыргызстана? В настоящее время Национальным банком выпущено 94 монеты. Из них 5 монет из золота, 65 монет из серебра и 24 монеты выпущены в виде медно-никелевого сплава. Что такое медно-никелевый сплав? Это не драгоценный металл, это монета выполнена из меди и никеля. И, например, монета Всемирной игры кочевников, которая посвящена была предыдущая Кыргыз-Күрөш, вот она, например, также была выполнена как в виде серебра, так и в виде медно-никелевого сплава. То есть она повторяет одноименный сюжет этого же номинала, и по цене она в 3-4 раза дешевле, чем серебряная монета. Например, она продается по цене 700 сомов, а сама монета Кыргыз-Күрөш продается по цене, допустим, 2965 сомов. Вот. И вот, примерно вот вся информация вот о коллекционных монетах размещена на официальном сайте Национального банка. И там вы можете посмотреть изображение монет, всю полную информацию вы можете узнать на сайте. По-моему, называется нумизмат НБКР, да, KG? Нет, официальный сайт Национального банка это www.nbkr.kg. А ваш для нумизматов тоже у нас есть сайт, да? Интернет-магазин по aдресу www.numizmat.nbkr.kg.
Именно там вы продаете онлайн-продажи, да? Да, там вы можете зайти и оставить заявку на любую монету из предложенных сайта. Мгм. Ну вот еще хотелось бы еще раз отметить, что все-таки целью выпуска коллекционных монет является отражение и популяризация вот, истории, культуры Кыргызстана. Вот, они выпускаются в честь юбилеев, дат, достижений вот, в области культуры, возрождения национальных обычаев и игр. И вот каждая монета содержит частичку вот, культуры кыргызского народа, можно сказать. Да. Мгм. Да. И в этом ее ценность, наверное. И еще у меня дополнительный вопрос. Вы сказали, что бывают и золотые, да, коллекционные монеты. А вообще как, вот интересно, наверное, к золотым больше интереса, и они намного дороже, да, стоят? Золотые монеты выпускаются, ну, тоже цена на них фиксированная, установлена Национальным банком, и на них тоже спрос очень высокий, можно сказать. Вот из 5 сейчас золотых монет в продаже имеется, наверное, 2 сейчас золотых монет. Это вот 30 лет национальной валюте, ой, 30 лет Мгм. независимости, вот, и это вся информация есть у нас на сайте, да. Мгм. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили время. Я напомню нашим подписчикам, с нами был в прямом эфире главный экономист управления денежной наличности Национального банка Гумишай Артыкова. Также я благодарю всех наших зрителей за то, что они вот уделили время, тоже свое драгоценное. Сегодня это самое важное, по-моему, важная, да, наша ценность – это время. Также, уважаемые подписчики, вы можете оставлять свои комментарии, свое мнение, вопросы ниже под этим видео. Мы с вами прощаемся. До скорой встречи. До свидания.